Токтогул менен Толубайдын доору. Эзелтеден кыргыз элинде бир накыл сөз айтылып келет. Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол. Бул сөз жөн жерден айтылган эмес. Анын артында кылымдарды карыткан улуу тагдырлар, унутулгус адамдардын өмүр жолу жатат. Илгери 14-кылымдын тереңинде, түштүктөгү Баткен жеринде, атак даңкы Самаркандка чейин жеткен соодагер Сайдалинин үйүндө бир бала жарык дүйнөгө келет. Анын атын Токтогул коюшат. Бул бала кийин кыргыз элинин үнүнө, жанына айланарын ал кезде эч ким билген эмес. Сайдали уулунун тагдыры эл менен байланышта болушун каалап, атаң барда эл тааны деп, аны жаштайынан жер кыдыртып, эл аралатып, турмуштун түркүн сырын үйрөтөт. Кара жолдун чаңын жутуп, кербендер менен жүрүп, Токтогул элдин үнүн, мугун, кубанычын жүрөгүнө топтой баштайт. Жылдар өтөт. Бала эр жетет. Тоголок молдонун сөзү менен айтканда, Токтогул өрчү каратайдын кашкасындай, боорул аттын тамгасындай, аткан таңдай, күйгөн шамдай болуп эл алдына чыгат. Анын үнү тоону жаңыртып, сөзү жүрөккө жетет. Эл аны акындардын дулдулу, булбулу деп тааныйт. Бир гана ырчы эмес, Токтогул көп өнөрдүн ээси болот. Ал Манастагы романдын өрчү уулунун өнөрүн улаган, жомоктун ачкычын билген манасчы, обонго жан киргизген обончу, комузга сүйлөткөн черкмечи эле. Ал эми анын замандашы, тууганы Толубай сынчы болсо, адамды да, атты да, доорду да тааныган акылман болуп чыгат. Ошентип бир уруудан чыккан эки улуу инсан, бирөө сөздүн касиетин, экинчиси акылдын тереңин элге мурас кылып калтырат. Ошондон бери кыргыз эли унутпай айтып келет. Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол. Бул жөн эле сөз эмес. Бул эл болуунун, өнөрдү ыйык тутуунун, акыл менен сөздү тең кармоонун улуу сабагы. Жаныбек хандын заманында. Токтогулдун күлгүн курагы оор заманга туш келет. 14-кылымдын ортосу. 1340-тан 1357-ге чейин жылдар аралыгы. Бул мезгилде казакты кыңк эттирбей бийлеген, өзүмчүл, ырайымсыз, каңкор Жаныбек хан деген бийлик башына турган экен. Тарыхчы Абылгази жазып калтыргандай, Жаныбек хан ордосуна эл ичиндеги эң тандалгандарды жыйнаган. Таңдайынан чаң чыккан чечендерди, ак таңдай ырчыларды, кара кылдык ак жарган калыстарды, акылман ойчулдарды, илимдүү аалымдарды. Ошол ордодо бир учурда Токтогул ырчы, жээренче чечен, Толубай сынчы, Алтыргай эл ичинде аты чыккан Алдар көсөө да болгон дешет. Бирок Токтогул башкалардан өзгөчө эле. Ал жарык дүйнөгө келгенден тартып эле, ачык айткан, ак сүйлөгөн, көргөнүн көргөндөй ырдаган, карапайым элдин таламын талашкан элдик акын болгон экен. Ал нечен жолу каардуу ханга карабай, калың элдин алдында тайманбай ырдаптыр. Жаныбек басты белимди, калмактыгы билинди деп, хандык зомбулукту бетке айткан экен. Толубай сынчынын эки көзүн ойдурганында, ал көз жумганда эл топурак сабалбай жер сыйпалап калганында, калмак душмандан көрбөгөн кордукту көргөнүндө, тарпаган азапты тартканында, ташка тамга баскандай так айтып ырдаган. Ал ырларында Жаныбектен кордук көрбөгөн түрк баласы калбаганын, анын ач көздүгүн, зулумдугун, карапайым элдин канын митидей соргонун жашырбай ачык айткан. Мурчтуу, куйкумдуу бул ырлар Жаныбек хандын жанына тийип, жүрөгүнө сайылган экен. Айласы кетип, аргасы түгөнгөндө, хан акынды өлтүрбөй, бирок андан да оор жаза берет. Токтогулдун мойнуна зоолу салдырып, алыскы жакка сүргүнгө айдатат. Ошол армандуу күндөрдө жүрөгү тызылдап, жүрүнү сыздаган кезде, акын мугун ыр кылып төгөт. Аз Жаныбек соттодум, айтып үрүм чача албай, армандуу болуп боздодум. Бул бир Токтогулдун эле эмес, бул бүт элдин мугу болчу. Ак жерден торго чалынган элдин көз жашы эле. Ошентип, зулум замандын ичинде да чындыкты айткан үн өчпөй, Токтогулдун ыры эл менен кошо кылымдарды аралап жашап калды. 1357-жылы Жаныбек хан өз баласы, бирдей иниси, Бердибек колдуу болуп өлөт. Көпчүлүк өзбекке бектикти, казакка төрөлүктү, ногойго баатырлык белгини, кыпчак кыргызга хандыкты берели дешип, Бердибекти хан көтөрүшөт. Ошондо Токтогул: Бердибек болду ханыбыз, берен түрктүн балдары, тынчыды эми жаныбыз, деп шаттана ырдаптыр. Бирок ал кубаныч көпкө созулбай, суу сепкендей деми сууптур.
бийликке Кудаян келет. Анын такка отурушу, бийликке жетиши жөнүндө эл арасында ар кандай уламалар айтылат. 1368-1405 жылдары Аксак Темир бул Эмир Тимур Орто Азияны бийлеп, түштүк Кыргызстандын айрым чөлкөмдөрүн басып алат. Ал турсун Ысык көлдүн элине да бүлүк салат. Темир кыргыздарга оор салыктарды салуу, алуу менен көчмөн, сабатсыз, кудайы от болгон кыргыздарды ким мусулмандыкка үндөйт деп жарыя салганда, катаган уруусунан чыккан Мажит уулу Кудаян мен мусулман кылам дегенде, Темир Кудаянды өзгөнгө алып келип, ордо курдуруп, хандык тактага отургузуптур. Темирдин бийлигинин арасында калган кыргыздардын арасында Токтогул Өрчү да болуптур. Токтогул атанып, атагы ай чапчык турган курагында атактуу Аксак Темирдин Кожо Илгар, азыркы Бужун, айылынан ай тамактуу Ак Мырза аттуу сулууга көзү түшүп калат. Экөө бирин-бири жактырышып, бирок тилекке каршы Ак Мырзанын колунда бийлиги, байлыгы бар Аксак Темир алып, Токтогулдун күйбөгөн жаны күл болот. Бүтүндөй муңканган мугун, какшаткан зарын, ашынган кусасын Ак Мырзам аттуу ырында. Өрүмдан башка дүйнөм жок, ырдасам жүрөк күйгөн чок. Аларда сени Ак Мырзам, артымдан келип тийди ок. Сазымдан башка дүйнөм жок, сагынып жүрөк күйгөн үнчок. Жетерде сага Ак Мырзам, жарадар кылды тийген ок. Деп муңкана келип, акырында ширинин тартпай дүйнөнүн, чырактай бир күн өчөбүз. Тузакка түштүк экөөбүз, кол жетпей зарлап өтөбүз. Жазыгын көрбөй жашоонун, турмуштан бир күн көчөбүз, дептир. Манашчы жана давачылар кыргыз журтуна ислам дини жаңыдан жайыла баштаган кез эле. Ар кайсы аймактарды давачылар кыдырып, элди Кудай жолуна чакырып жүрүштү. Алар айылдан айылга өтүп, боз үйлөргө кирип, сабыр менен насаат айтып, жаңы диндин жол жобосун түшүндүрүшчү. Ошол мезгилде кыргыз элинин арасында манас айтып, элдин рухун көтөрүп, тарыхын, тагдырын, эрдигин даңазалаган бир улуу манасчы. Өрчү Токтогул жашачу. Эл аны өзгөчө сыйлачу. Кайсы айылга барбасын, карысы да, жашы да чогулуп, түнү менен манас укчу. Бирок давачыларга бул жакпай калды. Эл Кудай сөзүн укпай, түнү күнү манас угат, дешип, бири-бирине нааразы болушту. Биз айткан насаатка көңүл бурбай жатышат. Алардын нааразычылыгы акыры падышага жетти. Падыша манасчыны чакыртып: "Сен элди динден алаксытып жатасың. Манас айтууну токтот, элди Кудай жолуна сен да чакыр", деди. Манасчы башын көтөрүп, жай гана жооп берди: "Падыша, давачылардын милдети дин жайылтуу. Бул алардын жолу. Ал эми менин милдетим манаст айтуу. Бул ата-бабамдан калган касиет, элдин руху, тарыхы. Мен аны таштай албайм." Падыша кабагын бүркөп: "Эгер токтобосоң, катуу жазага тартам", деди. Манасчы болсо тайманбай: "Мени өлтүрсөң да, манасты айтпай кое албайм. Бул менин тагдырым, мага Кудай берген өнөр", деп жооп берди. Темирдин колуна кол, бутуна бут болгон кара мүртөс Кудаян мусулман динин үйрөнө албагандарды Самаркандка сүргүнгө айдатып, кирип чыккандарды каардуу Темирдин ордосуна алып барып, калың калктын алдына дарга астырып, өлүгүн талаага таштатыптыр. Ушундай пендечиликте жок таш боорлукту, мыкаачылыкты өз көзү менен көргөн Токтогул Кудаяндын тушунда куурап, куургуч баштуу кожону туурап, айыпсыз элди кырып, динине Мухаммеддин киргизем деп, кыйнап жатканын ырдап келип, акырында "Кудаян, кыргыз хандарынан арбагы сени ураар", дептир. Өрдүү кар менен Кудаян Токтогулду зынданга салдырат. Ошондо Залкар ырчы элин, жерин эстей, сүйгөнү Ак Мырзага: "Ак булут, аппак булут, айта бар кабарымды", деп, гүлгө окшоп соолуп турганын муудан ардайт. Кудаян Токтогулду мусулман динине ачык каршы чыккан адам катары айыптайт, Темирге айдаттырып барат. Айтканынан кайтпаган, кайратынан танбаган хандан, бектен кайра тарпаган Токтогулдарга аслардын алдында калка: "Өлтүрсөң өлөрүм бар, өлбөчү өнөрүм бар. Астырсаң денем калар, ырларым оттой жанар", деп эл менен коштошуптур. Темир Токтогулдун сөөгүн ит куш жесин деп талаага таштаттырат. Бирок кыргыз өлгөн адамдын сөөгүн эч качан таштаган эмес. Кар калың жаап, жол канга бойлгон оор заманда да өлүктү карга калтырбай, сүйрөп болсо да алып чыккан каарман эл болгон. Ошондо алар өлгөн адамды арабага салып, үстүнө саман жаап, бекем жаап жашырып, айылга алып кетишет. Жокчулук күчөп тургандыктан, араң дегенде бир гана эчки союп,
Куран окутуп, урмат сый менен жерге узаткан экен Токтогул ырчыны. Ушундай кайгылуу катаал тагдырда жашап, калк үчүн кара жанын кыйган, өмүр бою эркиндикти, теңдикти эңсеген улуу ырчы Токтогул бүгүнкү күнгө чейин адабиятыбыздын, элдик музыкабыздын тарыхынан өз ордун, баасын ала албай, терең иликтенбей, өмүрү, чыгармачылыгы мектептерде, жогорку окуу жайларда окутулбай келатканы өкүндүрөт.